Жаз мезгилинде эң зарыл делген иштердин бири бул челектерди тазалоо. Ал үчүн бизге эмнелер керектелет? Биринчиден, түтөткүч, дымарь, балчылар үчүн кол кап, атайын коргонуучу маска, газ күйгүзүүчү шайман, башкача айтканда газовая горелка. Ошондой эле түтөткүчтүн ичине жылдызбек кадимки койдун тезегин колдонот. Себеби ал көпкө түтөйт экен. Бардык балчылардын арылары кыштан жакшы чыгып алды деген үмүттөбүз. Жаз мезгилинин башталышы менен ар бир балчы арылар кыштаган балчелектерге ревизия жүргүзүүсү зарыл. Биринчиден, балчелектердин кыштан кийинки тазалыгын камсыз кылыңыз. Аны ашыкча заттардан тазалап, мүмкүн болсо жашыктардын астын жана дубалдарын кургатууга аракеттениңиз. Экинчиден, эгер сиз жашаган жер гүлдүү бак дарактары жана гүлү бар аймакка көчүүгө мүмкүндүк берсе, гүлдүү аймакка көчкөнүңүз абзел. Себеби бул арыларга жаңы муунду жаратууга керектүү болгон азыкты камсыздоого шарт түзөт. Башкача айтканда, жаз мезгилинде үй бүлөнүн санын көбөйтүү үчүн арыларга пыльца жана пирга керектелет. Жаңы көчүп барган жерге сөзсүз туздуу суу орнотуңуз. Сиздин арыларыңыз жаңы конушка тез көнүп, башка жактан суу издебейт. Үчүнчүдөн, көчүп барган жерде балчелектердин оозун 1 же 2 ары баткыдай кылып ачыңыз да активдүү иштерди 2 же 3 күндөн кийин баштаңыз. Ага чейин арылар жаңы жерди толугу менен изилдеп, өз челектерин таанып калат. Эгер гүлдүү аймакка көчүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, анда сиз жашаган жердеги гүлдөр гүлдөгүчө арыларыңызга сироп же канди берип, азыгын камсыз кылып туруңуз. Кандай болбосун, эгер сиз балчылыкты өздөштүрүп, үй бүлө кирешесин көбөйтөм десеңиз, анда арылар сизди бал менен камсыз кылгандай эле, сиз да арыларды түрдүү гүлдүү талар менен камсыздаңыз.